Assalomu alaykum bir tuğanım. Iyık Ramazan ayыңızдар менен. Азыркы мен айтып берүүчү баян турмуштан алынган. Темасы билбеппиз да, билгенибизде го. Анда барыңыздарды баянды угууга чакырам. Кадимки Александр Зулкарнайын түн ичинде жолдо келе жатып, аскерлерине бутуңарга илинген нерселерди жыйнай жүргүлө деп буйрук берет. Аскерлери буйрукту уккан соң ичтеринен бир бөлүгү көп жүрүп каттуу чарчадык. Түн болсо, буга кошо жерден нерсе жыйнап кыйналабызбы? Эч нерсе жыйнабайбыз деген чечимге келишет. Экинчи бөлүгү кол башчыбыз буйруган экен, аз болсо да жыйнайлы. Кол башчыга моюн сунуу керек деп азыраак жыйнашат. Ал эми үчүнчү топ болсо, кол башчыбыз жөндөн жөн буйрубайт. Бир нерсени билип айткан болуш керек. Буйругун аткаралы деп каптарына толтура жыйышат. Таң аткан кезде бүткүл армия түн ичинде алтындуу өрөөндөн өткөнүн түшүнүшөт. Ошондо кол башчыга кулак салбай, эч нерсе жыйнабаган топ каап, неге албадым? Неге айтканын аткарбадым экен? Эч болбосо бирөөнү алганыбызда деп өкүнүшөт. Экинчи топтогулар да өздөрүн жемелешип, аз алыппыз. Каптарыбызга, чөнтөктөрүбүзгө да толтура жыйнабаппыз. Аттиң дешет. Үчүнчү топтогу көп жыйнагандар болсо, каап, керексиз заттарды ыргытып, алардын ордуна да алуубуз керек эле деп кайгырышат. Бул окуядан эмнени сабак алабыз? Акыретте да бүткүл адамдар өкүнөт экен. Биринчи топтогу адамдар мисалында каапыр адамдар неге ыйманга келбедим? Ишенгенимде эч болбосо тозокко түссөм да, ыймандын аркасы менен акыр соңунда баары бир жаннатка кирип калаар белем, дейт экен. Ал эми экинчи топ мисалындагы мусулман болгону менен сообу аз адамдар неге көбүрөөк сооп иштерди жасабадым экен? Ошондо дагы акыреттен көбүрөөк неаматтарга ээ болмокмун деп өкүнөт экен. Ал эми үчүнчү топ мисалындагы сообу дагы көп мусулман адам болсо, каап, дагы да чоң даражаларга жеткидей ибадаттарды, амалдарды жасап, садаканы көп берип жүргөнүмдө деп өкүнүп калмак. Ушундай бир тууганым. Эгерде баян жаккан болсо, жакты белгисин басып, жакындарыңызга бөлүшүп коюңуз.